Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Кайрадан силер менен 8 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Балдар, мурунку сабакта биз силер менен көбөйтүндүдөн жана бөлчөктөн алынган квадраттык тамырлар жөнүндө үйрөнгөнбүз. Анда келгиле бир аз кайталап алалы. Биринчи теоремада терс эмес көбөйтүндүсүнүн тамыры ал көбөйтүүчүлөрдүн тамырларынын көбөйтүндүсүнө барабар. Эсиңерде барбы, балдар? Экинчи теорема бөлчөктөргө карата болчу. Эгерде алымы терс эмес, ал эми бөлүмү оң болгон бөлчөктүн тамыры алымынан алынган тамырды бөлүмүнөн алынган тамырга барабар экендигин мурунку сабакта силер менен туюнтмаларды, мисалдарды чыгарганбыз. Балдар, келгиле дагы бир мисалды чыгарып көрөлү. Бөлчөктүн бөлүмүн иррационалдыктан куткаргыла. Балдар, бөлчөктүн бөлүмү иррационалдык сан болуп калса же туюнтма болуп кала турган болсо, биз аларды иррационалдыктан куткарышыбыз керек. Кантип деп ойлойсуңар? Карап көргүлөчү, биздин учурда бөлчөктүн бөлүмү квадраттык тамыр астында 5 болуп турат. Эрежени пайдаланалы. Квадраттык тамыр астында качан биз иррационалдыктан кутулабыз? Башкача айтканда, квадраттык тамыр астында А'нын квадраты барабар болуш керек модул ичинде А. Биздин учурда квадраттык тамыр астында 5 терс эмес сан. Андыктан биз алымын да бөлүмүн квадраттык тамыр астында 5ке көбөйтөлү. Квадраттык тамыр астында 5ке алымын да бөлүмүн. Себеби, балдар, квадраттык тамыр астында 5ти квадраттык тамыр астында 5ке көбөйткөндө квадраттык тамыр астында 5тин квадраты болуп бөлүмүнөн 5 чыгат. Көрдүңөрбү, балдар? Кайталайм. Квадраттык тамыр астында 5 иррационалдыктан кутулуу үчүн алымын да бөлүмүн квадраттык тамыр астында 5ке көбөйттүм. Себеби, балдар, бөлчөктүн бөлүмүн иррационалдыктан кутулуу үчүн биз квадраттык тамыр астында 5тин квадратын алышыбыз керек. Карап көргүлөчү. Бөлчөктүн алымын да бөлүмүн квадраттык тамыр астында 5ке көбөйтсөм, анда бөлчөктүн бөлүмү квадраттык тамыр астында 5тин квадратынан 5, ал эми алымы 3 көбөйтүлгөн квадраттык тамыр астында 5 болду. Мына берилген бөлчөктүн бөлүмүн иррационалдуулуктан куткардык. Көрдүңөрбү, балдар? Бөлчөктүн бөлүмү 5 болду. Демек, иррационалдуулуктан куткардык. Балдар, силерде суроо пайда болуш керек. А балким бөлчөктүн бөлүмү туюнтма түрүндө берилип калсачы? Башалап байкап тургула, балдар. 2 минус квадраттык тамыр астына 3төн 1. Бул бөлчөктүн бөлүмүн иррационалдуулуктан куткаруу керек. Азыркыдай эле квадраттык тамыр астына 3түн квадраттык тамыр астында 3 деген иррационалдык сан болгондуктан бөлчөктүн бөлүмүн иррационалдуулуктан куткаруу керек. Бул үчүн бизге кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча 2 туюнтманын квадраттарынын айырмасы, 2 туюнтманын айырмасы жана суммасынын көбөйтүндүсүнө барабар. Балдар, биздин учурда 2 минус квадраттык тамыр астында 3 бул айырмасы берилди. Анда алардын квадраттарынын айырмасын алыш үчүн 2 минус квадраттык тамыр астында 3түн түйүндөшүн таап алалы. Анда карап көргүлөчү. 2 минус квадраттык тамыр астында 3түн түйүндөшү 2 плюс квадраттык тамыр астында 3. Анда, балдар, 2 туюнтманын квадраттарынын айырмасын алуу үчүн берилген туюнтманын, демек, бөлүмү жөнүндө айтып атам, балдар. Бөлчөктүн бөлүмү 2 минус квадраттык тамыр астында 3түн түйүндөшүнө көбөйтөм. Демек, бөлчөктүн алымын да бөлүмүн түйүндөшүнө көбөйтүп атам. Анда бөлчөктүн бөлүмү 2 туюнтманын квадраттарынын айырмасын берет, ал 4 минус 3 чыгат. Көрдүңөр, балдар? Эми 4төн 3тү алалы. 1. Ал эми алымын 1ге бөлгөндө алымындагы туюнтма өзү жазылат. Башкача айтканда 2 плюс квадраттык тамыр астында 3. Мына көрдүңөр, балдар? Биз квадраттык тамыр астындагы бөлчөктөрдү чыгарууда дагы иррационалдуулуктан куткаруу керек экендигин эсибизге салып коюшубуз керек. Анда биз мурунку сабакты кайталап алдык. Анда келгиле дагы бир мисал көрсөтүп көрөйүн силерге. Квадрат. Балдар, квадраттын жагы А сантиметр болсо, анда анын аянты S сантиметр квадрат болот. Эми формулагасына эстеп көрөлүчү. S барабар А квадрат. Демек, жактарынын көбөйтүндүсү экен. Балдар, эгерде А 0дон чоң же барабар болсо, анда бул жерден биз жагын таап көрөлү. Башкача айтканда, Аны S аркылуу туюнтуп көрөлүчү. Анда А 0дон чоң барабар болгондуктан А барабар квадраттык тамыр астына S болду. Анда А бул функция деп аны Y менен туюнта турган болсок,
Демек A'нын ордуна Y коелу. Көрдүңөрбү балдар? Демек S бул биздин учурда аргумент. S аргументи X менен белгилеп алалы. Анда S'нын ордуна X'ти кое турган болсом, Y барабар квадраттык тамырасына X, X нөлдөн чоң барабар. Башкача айтканда, X терс эмес сан болгон учурду карайт экенбиз. Карагылачы балдар, X терс эмес сан. Демек, биз квадраттын жагын таап атканда, A'ны S аркылуу туюнтуп алдык. А барабар квадраттык тамырасына S. А бул функция, ал эми S бул аргумент. Анда Y барабар квадраттык тамырасында X функциясын алдык. Мына балдар, бүгүн биз силер менен Y барабар квадраттык тамырасына X менен таанышабыз. Анда келе балдар, калемсат дептериңерди алып, жаңы теманы жазып алгыла. Y барабар квадраттык тамырасына X функциясы, анын касиеттери жана графиги. Келине анда биз Y барабар квадраттык тамырасына X функциясы менен жана анын графигин түзүп көргөнгө аракет кылалы. Анда экранга көңүлүңөрдү бургула. Балдар, силер буга чейин Y барабар X квадрат функциясынын графигин түзгөндү үйрөнгөнсүңөр. Келе Y барабар X квадрат функциясынын графигин түзүп көрөлү. Ал үчүн биз аргументке маани берип, функциянын маанисин таап алалы. Мен аргументке -3-тү берсем, анда функциянын мааниси -3-түн квадраты 9 болот экен балдар. Көрдүңөрбү? Ошол эле мезгилде мен координаталык тегиздикте чекиттерди таап алайын. -3кө тиешелүү функциянын мааниси 9 болгондуктан -3 жана 9 деген чекитти белгилеп алдым. Байкап турула, мен аргументке маани берип, функциянын маанисин таап, координаталык тегиздикте ал чекитти белгилейм. Анда келе -2-ни берип көрөлү. Аргументке -2-ни бергенде функциянын мааниси 4 болот балдар. Көрдүңөрбү? -2-нин квадраты 4. Анда -2ге тиешелүү функциянын мааниси 4 болгондуктан чекитти белгилеп алдым. Кийинки -1ди берип көрөйүн. Анда Y барабар X квадрат функциясынын аргументине -1ди берсем, -1дин квадраты 1 болгондуктан функциянын мааниси 1. Экинчи, андан кийин 0ду берип көрөйүн. Аргументке 0ду бергенде функциянын мааниси 0. Көрдүңөрбү балдар? 1ди берсем, 1дин квадраты 1 болгондуктан аргументи 1ге тиешелүү функциянын мааниси 1. 2-ни берип көрөйүн, 2-нин квадраты 4 болгондуктан аргументи 2 болсо, функциясы 4 экен. 3-тү берип көрөйүн, 3-түн квадраты 9 болгондуктан аргументи 3 болсо, функциянын мааниси 9 болот экен. Көрдүңөр балдар? Бул чекиттерди удаалаш туташтырууда биз Y барабар X квадрат функциясын алдык. Бул бизге, силер билгендей, парабола. Бул функциянын аты парабола экен. Эми балдар, силер билгендей, парабола Y огуна карата симметриялуу. Туурабы? Анда келгиле биздин учурда X 0дон чоң барабар 0 болуш керек эле. Анда X терс эмес маанилерин карап көрөлчү. X терс эмес маанилери болгондо, ушул эле маанилердин терс эмес учурларын алайын. Анда аргументи 0 болгондо функциянын мааниси 0 балдар. Аргументи 1 болгондо функциянын мааниси 1. Аргументи 2 болгондо функциянын мааниси 4. Аргументи 3 болгондо функциянын мааниси 9 болот экен. Анда жакшылап карап көргүлөчү. X терс эмес маанисинде жарым параболаны алдык. Көрдүңөрбү балдар? Эми Y барабар квадраттык тамырасына X 0дон чоң барабар учурун карап көрөлү. Башкача айтканда терс эмес учурун. Балдар, мен буга дагы аргументине маани берип, функциянын маанисин таап көрөйүн. Жакшылап көңүл буруп, дептериңерге жазып алып тургула. X терс эмес учурун берсем 0дон баштайын. Аргументке 0ду берсем, функциянын мааниси 0 болот. Мынакей балдар, чекитти белгилеп атам. Аргументи 1 болсо, функциянын мааниси 1ге барабар экен. 1ди белгилеп алдым. 4тү коюп көрөйүн. Аргументке 4тү койсом, квадраттык тамырасына 4төн 2 чыгат. Демек, аргументи 4 болсо, функциянын мааниси 2 экен. 9 болгондо, аргументи 9 болсо, функциянын мааниси 3кө барабар экен. Мына балдар, мен координаталык тегиздикте чекиттерди белгилеп алдым. Келгиле буларды удаалаш туташтырып көрөлү. Анда биз Y барабар квадраттык тамырасына X'тын функциянын графигин алдык. Байкап көргүлөчү. Жарым парабола менен Y барабар квадраттык тамырасына X функциясынын графигин. Мен бир нече чекит алып көрөйүнчү, карагылачы. Жарым парабола Y барабар X квадрат функциясынан 2 аргументине туура келген функциянын мааниси 4 болгон учурдагы А чекитин алайын. Балдар, жакшылап карап тургула. Ушуга эле
симметриялуу болгон b чекитин алып көрөлү. Аргументи 4, функциянын мааниси 2 болгон чекит. Бул b чекит экен. Анда жакшылап карап көрөлүчү. Бул эки чекит y барабар x түз сызыгына, демек y барабар x функциясынын графиги түз сызык болот. Анда ушул y барабар x функциясын башкача айтканда түз сызыкка симметриялуу экен бул эки чекит. Анда берилген эки функциянын графиктери дагы y барабар x функциясына симметриялуу. Анда балдар, силер дептериңерге чийип алдыңар деп ойлойм. Y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графиги. Анда келгиле алардын касиеттерине көңүл буруп көрөлү. Балдар, y барабар квадраттык тамырасына x терс эмес сан. Анда анын кандай касиеттери бар болду экен бул функциялардын? Жакшылап көңүл буруп тургула. Y барабар квадраттык тамырасына x функциясы терс эмес сандардын көптүгүндө аныкталган жана терс эмес маанилерди кабыл алат экен. X барабар 0 болсо, y барабар 0 болот. Башкача айтканда, график биринчи координата чейрегинде жайланышкан экен. Көрдүңөрбү? Эгерде терс эмес сандардын көптүгүндө аныкталган жана терс эмес маанилерди кабыл алса, ал биринчи чейректе график жайланышкан болот экен. Демек, график биринчи чейректе жайланышкан. Экинчи касиетине көңүлүбүздү буруп көрөлү балдар. Y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графиги y барабар x квадрат x терс эмес маанисинде функциясынын графигине y барабар x түз сызыгына карата салыштырмалуу, симметриялуу болгон жарым парабола болот экен. Карагылачы балдар, y барабар x түз сызыгына карата салыштырмалуу, симметриялуу болгон жарым парабола болот экен. Анда келе үчүнчү касиетине көңүл буруп көрөлү. X аргументинин аныкталуу областындагы чоң маанисине функциянын чоң мааниси туура келет. Карагылачы балдар, X аргументинин аныкталуу областындагы чоң маанисине функциянын чоң мааниси дал келет. Функциянын графиги жогору көтөрүлөт экен. Көрдүңөрбү балдар? Мынакей биз силер менен y барабар квадраттык тамырасына x 0дон чоң же барабар учурундагы касиеттерин карап көрдүк. 3 касиети бар экен. Экранда баканы көрүп турасыңар, ал таштан ташка секирген траекториясын карап көргүлөчү. Бул бизге y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графигинин элесин берет. Мынакей, көрдүңөрбү? Анда бул жерде да функциянын графигинде көңүл буруп көргүлөчү. Y барабар квадраттык тамырасына x болгондо x терс эмес сан. Демек, аргументтин чоң маанисине функциянын чоң мааниси туура келет экен. Анда балдар, келгиле ушул касиеттерди пайдаланып, биз төмөнкүлөрдү таап көрөлү. Карагыла, биринчисинде x барабар 1 жана 6 болгондогу функциянын маанисин табышыбыз керек экен. Функциянын графигин пайдаланып, мен силерге функциянын графигин чийип койдум. Анда келгиле ушул графикти пайдаланып, аргументи 1 болгон функциянын маанисин таап көрөбүз. Анда графикти пайдалана турган болсом, аргументи 1 болгон ага тиешелүү функциянын мааниси 1ге барабар экен. Көрдүңөрбү? Функциянын графигине кесишкен чекитте тиешелүү функциянын маанисин таба турган болсом, 1ге барабар болду. Келгиле 6-ны таап көрөлү. Эгерде абсцисса 6 болсо, тиешелүү функциянын маанисин тапсам, 2,5 болот экен. Эми балдар, функциянын мааниси 1,8 болгондогу абсциссанын маанисин таап көрөлүчү. Карагыла жакшылап. Функциянын мааниси 1,8 болгондогу анда аргументи мааниси 3кө барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? 1,8 болжолду алып атам. Демек, ошол функциянын графигине тиешелүү болгон аргументи мааниси 3кө барабар болду. Балдар, мен силерге суроо бергим келип жатат. Эгерде функциянын мааниси 2 болсо, анда төмөнкүлөрдүн ичинен кайсынын санынын аргументи боло алат? Жакшылап ойлонуп көргүлөчү. Мен силерге суроо берип жатам. Биринчиси 1,8, экинчи жолу 2, үчүнчү жолу 4, төртүнчү жолу 9. Жакшылап ойлонуп көргүлөчү. Силер таптыңар деп ойлойм. Анда келгиле туура жолу үчүнчү жолу экен. Функциянын графигинен таап көрөлүчү. Функциянын мааниси 2 болсо, анда ага туура келген аргументи мааниси 4кө барабар экен. Мына көрдүңөр балдар, силер дептериңерге жазып алдыңар деп ойлойм. Анда келе кийинки мисалды карап көрөлү. Балдар, y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графигинде b чекити жатабы дейт. Жакшылап карап көрөлү. Мен силерге
чыгарууда эки ыкма менен көрсөтүп көрөйүн. Каралачы, биринчисине келгиле функциянын графигин сызып көрөлү. Анда функциянын графигин сызганда аргументи 0 болсо функциянын мааниси 0 болот, аргументи 1 болсо функциянын мааниси 1, ал эми аргументтин мааниси 4 болсо функциянын мааниси 2ге барабар болгондогу маанилерин таап алуу менен y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графигин түздүм. Эми балдар, ушул функциянын графигинин жардамы менен b чекитинин координатасы аргументи 9, ал эми функциянын мааниси 3 болгондогу чекит функциянын графигинде жатабы, жатпайбы таап көрөлү. Келе балдар. b чекитинин координатасына көңүлүбүздү буруп көрөбүз. b чекитинин координатасында аргументи 9, ал эми функциясы 3 экен. Ушул чекит функциянын графигинде жатар бекен таап көрөлү. Аргументи 9 болгон чекитибиз b болсо, анда ага туура келчү функциянын мааниси чын эле 3 экен. Көрдүңөрбү? Y барабар квадраттык тамырасына x функциясында b чекити жатат экен. Анда мен экинчи ыкма менен таап көрөйүн. Балдар, функциянын графигин түзбөстөн биз b чекити жатабы, жатпайбы таап алабыз. Аны кантип табабыз? Келе мен силерге экинчи ыкмадан көрсөтөйүн. Функциянын формуласы y барабар квадраттык тамырасына x. Эми балдар, координаталык чекитте биринчи абсцисса, экинчиси ордината турат. Башкача айтканда 9 бул аргумент, 3 бул функция. Келгиле y-тин ордуна 3-тү коёюн, ал эми аргументтин ордуна 9-ду коёюн. Мына балдар, эгерде ушул барабардык туура болсо, анда b чекити ушул функциянын графигинде жатат. Анда жакшылап карап көргүлө, 3 барабар болуш керек экен квадраттык тамырасына 9. Демек аргументи 9 болгондо функциянын мааниси 3 болобу? Ошону текшерип көрөлү. Квадраттык тамырасына 9дан 3 чыгатыргандыгын көрүп турабыз. Демек 3 менен 3 бири-бирине барабар. Мына балдар, b чекити y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графигинде жатат. Себеби аргументтин ордуна 9-ду, функциянын ордуна 3-тү койгондо 3 барабар 3-тү алдык. Демек, бул барабардык туура болгондуктан b чекити y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графигинде жатат. Демек, жообу b чекити y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графигинде жатат. Балдар, силер жазып алдыңар деп ойлойм. Анда келгиле кийинки мисалга көңүлүбүздү бурабыз. Y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графигинин жардамы менен төмөнкү сандарды салыштыргыла. Квадраттык тамырасына 0,8 жана квадраттык тамырасына 5,3-тү салыштыралы. Функциянын графигинин жардамы менен. Ал үчүн мен функциянын графигин түзүп алайын. Мынакей, мен функциянын графигин түзүп алдым, балдар. Y барабар квадраттык тамырасына x жарым параболасын түзүп алдым. Эми квадраттык тамырасына 0,8 менен квадраттык тамырасына 5,3-тү салыштырып көрөлү. Балдар, жакшылап көңүл буруп көрсөңөр, аргументибиз 0,8 экен. Ага туура келген функциянын мааниси квадраттык тамырасына 0,8 болот. Ал эми аргументи 5,3-кө туура келген функциянын мааниси квадраттык тамырасында 5,3. Силер билгендей, y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын касиети боюнча аргументтин чоң маанисине функциянын чоң мааниси туура келет. Демек, аргументтерин салыштырып көрөлү, балдар. 0,8 менен 5,3-тү салыштырсак, 5,3 0,8ден чоң болот. Демек, аргументтин чоң маанисине функциянын чоң мааниси туура келет. Анда 0,8 5,3-төн кичине болсо, анда квадраттык тамырасына 0,8, квадраттык тамырасына 5,3-төн кичине болот. Мына көрдүңөрбү, балдар? Биз азыр силер менен квадраттык тамырасына 0,8 менен квадраттык тамырасына 5,3-тү салыштырдык. Алардын аргументтерин салыштырдык. Аргументи чоңу бул 5,3 болду. Анда функциянын чоңу квадраттык тамырасына 5,3. Келгиле салабызды жыйынтыктайбыз. Y барабар квадраттык тамырасына x терс эмес санда. Функциянын графигин түзүп, анын касиеттери менен тааныштык. Экинчи, функциянын графигинин жардамы менен аргументтин жана функциянын маанисин тапканды үйрөндүк. Үчүнчү, чекитти функциянын графигинде жатаарын далилдедик жана сандарды салыштырганды үйрөндүк. Мына балдар, бүгүн биз силер менен y барабар квадраттык тамырасына x функциясынын графиги менен тааныштык. Алардын касиеттери менен сандарды салыштырганды,
аргументи боюнча функцияны тапканды, функция боюнча аргументти тапканды, жана ошондой эле каалагандай чекит функциянын графигинде жатар жатпасын далилдедик. Мына балдар, бүгүн алган билимиңерди, билгичтигиңерди сабактан өркүндөтөсүңөр деген ойдомун. Анда кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.